18 жаштагы кыз Үч Коргон ГЭСине эмнеге боюн таштады? Ошто 1-класстын окуучусу мектептен келе жатканда үйүнө жетпей мерт болду. Министр Азамат Дыйканбаев кармалды. АКШ элчилиги жарандарына азырынча Кыргызстанга келбей турууну сунуштады. 18 жаштагы кыз Үч Коргон ГЭСине эмнеге боюн таштады? Шамалдысай шаарчасындагы Үч Коргон ГЭСине түшүп кеткен 18 жаштагы кыз Адинанын аты өзгөртүлдү. Көзүнө акыркы учурда белгисиз нерселер көрүнүп ооруп жаткан. Бул тууралуу Шамалдысай аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Манас Медерканов билдирди. Анын айтымында учурда бейтаптын абалы жакшы, ал терапия бөлүмүнө жаткырылды. Бүгүн 20 май күнү саат 16:00 чамасында тез жардам бөлүмүнө Үч Коргон ГЭСине 18 жаштагы кыз түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Аны ГЭСтин кароолчусу жана сапар алган жолоочулар куткарып, ак халатчандарга өткөрүп беришкен. Бейтапканадан барган фельдшер алгачкы медициналык биринчи жардамын жеринде көрсөтүп, ооруканага алып келди. Жолдо бара жатып аны көргөндөр Део Матис үлгүсүндөгү унаадан түшүп эле сууга секиргенин айтса, айрымдар баш айланып түшүп кеткендигин билдиришүүдө. Анын ата-энесинин айтымында акыркы учурда Адинанын көзүнө белгисиз нерселер көрүнүп, ооруп жаткан. Бүгүн эртең менен базарга түшкөн. Адинай атайын ГЭСке барып, сууга кантип түшүп кеткендигин билбей калганын айтты. Учурда анын эмне себептен мындай кадамга барганы күч түзүмдөр тарабынан такталууда, деди Медерканов. Ошондой эле жабыркаган кыз Ноокен районунун Достук айыл аймагынын тургуну экендиги кошумчаланды. Ошто 1-класстын окуучусу мектептен келе жатканда үйүнө жетпей мерт болду. Бүгүн 20 май күнү Ош шаарынын Мамытов атындагы орто мектебинин 1-классынын окуучусу сууга агып кетип каза болду. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бала мектептен чыгып, үйүнө бара жаткан. Мугалими жолдон өткөрүп койгон. Бала үйүнө аз калганда каналга түшүп кеткен. Кантип түшүп кеткени белгисиз. Аны классташы көрүп калып мугалимине айткан. Мугалими куткаруу кызматын чакырган. Ага чейин эле айылдын тургундары баланы суудан алып чыгышты. Бала 1 чакырымдай аралыкка аккан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Төлөйкөн кичи районундагы Ак Буура суусуна 2014-жылы туулган АЖ түшүп кеткен. Ош шаардык куткаруу кызматынан 4 куткаруучу тартылып, баланын жансыз денесин туугандарына өткөрүп беришкен. Министр Азамат Дыйканбаев кармалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев кармалды. Ал акча талап кылган деп шектелип жатат. УКМК бүгүн 20 майда билдирген маалымат боюнча Коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компаниянын өкүлүнүн арызынын негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Анда бул долбоорду ишке ашыруу мөөнөтүнө байланышкан келишимди узартуу маселесин чечүү үчүн чоң суммадагы акча талап кылганын айткан. Дыйканбаев бүгүн убактылуу камакка алынды. Анын башкаруу чарасын 1 май райондук соту карайт. АКШ элчилиги жарандарына азырынча Кыргызстанга келбей турууну сунуштады. COVID-19 байланыштуу ден соолукка коркунучтардан улам АКШнын мамлекеттик департаменти саякатчыларга азырынча Кыргызстанга келбей турууну сунуштады. Ооруларды контролдоо жана алдын алуу борборлору Кыргызстандагы жарандардын абалы жөнүндө билдирүү жарыялады. Анда өлкөдөгү коронавирус боюнча абал 4-даражада экени айтылат. Бул COVID-19 илдетинин деңгээли өтө жогорку дегенди билдирет. АКШ элчилигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын саламаттык сактоо тутуму чектөөлөргө дуушар болот жана жардам дайым эле жеткиликтүү боло бербейт. Кыргызстандагы АКШ жарандары илдетти жугузуп алуудан коргонуу боюнча ооруларды контролдоо жана алдын алуу борборунун көрсөтмөлөрүн сактоону улантышы керек. Бишкекте акыркы коңгуроону кадимки шартта белгилөө чечими жокко чыгарылды. Бишкектеги мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты онлайн форматта өтөт, деди Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептик жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Кусейинова 1 радионун эфиринде.
Кечээ 19 майда шаардын вице-мэри Виктория Мазгачева акыркы коңгуроо кадимки шартта өткөрүлөрүн айткан. Талкуудан кийин Бишкек шаарында да акыркы коңгуроо онлайн режимде өтөт деген чечимге келдик. Анткени шаар кызыл зонага кирген, деди Кусейинова. Анын айтымында, эгер бүтүрүү кечелери өткөрүлсө, дисциплинардык чаралар көрүлөт. Билим берүү жана илим министрлиги бүтүрүү кечелерин өткөрүүгө тыюу салуу жөнүндө буйрук чыгарды. Ар бир облуста куратор болгон адистер бар. Эгер буйрук аткарылбаса, бүтүрүү кечесине жол берген жетекчилерге карата дисциплинардык чара көрүлөт, деди Кусейинова. Бул жылы да Кыргызстандын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты онлайн режимде өткөрүлмөй болду.